Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен мен Нарын шаарындагы Жапар Чолпонбаев атындагы номер 10-орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мукешева Жипаркүл Асанкуловна. Мен ойлойм, силер бүгүнкү сабакка даярсыңар. Бүгүнкү сабак силер үчүн пайдалуу жана түшүнүктүү болот деп мен ишенемин. Карагылачы балдар, асманда күн дагы бизди карап жылмайып турат. Биз да бири-бирибизди карап жылмайып алалы. Бүгүнкү өтө турган темабыз түстөр. Китебиңердин 74-бетин ачып койсоңор. Бүгүнкү сабакта кандай деген суроого жооп берүү аркылуу түстөрдү ажырата аласыңар. Түстөрдү аныктап сөз айкаштарын түзөсүңөр. Жагат, жакпайт этиш сөздөрүн өз кебиңерде колдоно аласыңар. Өзүңөрдүн буюмдарыңарды ар дайым таза, тыкан сактоого үйрөнө бересиңер. Китебибиздеги биринчи көнүгүүгө көңүл буралы. Макалдарды окугула. Демек, макалдарды мен окуп берем, менин артыман кайталайсыңар. Көптүн көзү көрөгөч. Көптүн көзү көрөгөч. Калк айтса, калп айтпайт. Калк айтса, калп айтпайт. Демек, балдар, көрбөйт деп эле тентек кыла бербеш керек экен. Демек, элдер көргөнүн айтышат. Ошон үчүн калк айтса, калп айтпайт деп айтылат экен. Анда эмесе түстөрдү эске түшүрөлү. Кызыл, көк, сары, кара, күрөң, жашыл жана ушул түстөрдүн баардыгы ак түстөгү фондо жайгашкан экен. Түстөрдү билдирген сөздөр кандай деген суроого жооп берет. Биз төмөндө заттардын түсүн аныктоо менен сөз айкаштарын түзөбүз. Бул жерден ромашканын жана аюунун сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Ак түстө экен. Биринчи сүрөткө карата сөз айкашын түзөбүз. Кандай ромашка? Ак ромашка. Кандай аюу? Ак аюу. Бул жерден жөжөнүн жана банандын сүрөтүн көрүп турабыз. Демек, алардын түсү кандай экен? Сары түстө экен. Кандай банан? Сары банан. Кандай жөжө? Сары жөжө. Алчанын жана помидордун сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Кызыл түстө экен. Кандай алча? Кызыл алча. Кандай помидор? Кызыл помидор. Көпөлөктүн жана шарлардын сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Көк түстө экен. Кандай көпөлөк? Көк көпөлөк. Кандай шарлар? Көк шарлар. Бул жерден пилдин жана чычкандын сүрөтүн көрүп турабыз. Алардын түсү кандай экен? Боз түстө экен. Кандай пил? Боз пил. Кандай чычкан? Боз чычкан. Жалбырактын жана баканын түсү кандай экен? Жашыл түстө экен. Кандай жалбырак? Жашыл жалбырак. Кандай бака? Жашыл бака. Сумканын жана шоколаддын сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Күрөң түстө экен. Кандай сумка? Күрөң сумка. Кандай шоколад? Күрөң шоколад. Машинанын жана маркердин сүрөтүн көрүп турабыз. Демек, алардын түсү кандай экен? Кара түстө экен. Кандай машина? Кара машина. Кандай маркер?
кара маркер. Азаматсыңар. Китебиздеги кийинки көнүгүүгө көңүл буралы. Том менен Сезимдин диалогун окуйбуз. Том, сага бул оюнчук жагабы? Ооба, мага бул оюнчук жагат. Демек силер өзүңөргө оюнчук же керектүү буюм сатып алаарда өзүңөргө жакканын аласыңар, А эгерде жакпай калса, жок, мага бул оюнчук жакпайт деп жооп бересиңер. Демек бул жерде этиштин терс формасы колдонулат. Этиштин терс формасы ба мүчөсү аркылуу жасалат. Кыймыл аракеттин ишке ашпай тургандыгын билдирет. Уңгудагы үндүү жана үнсүз табыштарга карай ба мүчөсү бе, бо, бө, па, пе, по, пө болуп өзгөрөт. Мисалы: барба, келбе, ойнобо, көтөрбө. Чыкпа, кетпе, коркпо, төкпө. Ба мүчөсүнөн кийин жак мүчөлөр улана берет. Барбайм, барбайсың, барбайт жана башка. 6 көнүгүү. Силерге жаккан же жакпаган оюнчуктар жөнүндө айткыла. Демек ар бириңердин өзүңөрдүн оюнчуктарыңар бар, Демек аларды сындырбай, таза, тыкан сактайбыз. Анда эмесе мага ак коён жагат, мага боз вертолет жагат, мага жашыл бака жакпайт, мага көк кеме жагат, мага кызыл топ жагат, мага кара машина жакпайт. А эгерде айрымдарыңарга кара машина жакса, мага кара машина жагат деп жооп бересиңер. Суроолорго жооп беребиз. Жолдон светофордун кайсы түсү күйгөндө өтөсүңөр? Демек жолдун кесилишинен биз светофорду кездештиребиз, Демек жолдон светофордун жашыл түсү күйгөндө өтөт экенбиз. Кыргызстандын желегинде кайсы түстөр айкалышкан? Бул жерден Кыргызстандын желегин көрүп турабыз, Анда кандай түстөр бар экен? Желектин кездемеси кызыл түстө экен. Ал эми түндүктүн ортолору нурлар сары түстө экен. Асан үйүнө кайсы жол менен тезирээк жетет? Күрөң, сары, жашыл, көк жолдорду көрүп турабыз. Демек Асан үйүнө көк түстөгү жол менен тезирээк жетет экен. Кайсы түстөгү карандаштар көп? Көк, сары, кызыл, жашыл карандаштар бар экен. Демек жашыл түстөгү карандаштар көп экен. Көк жипсатталган ийнени тапкыла. Туура, көк жипсатталган ийне бул жерде экен. Азаматсыңар. Үйгө тапшырма. 7 көнүгүү. Куурчагым деген ырды көркөм окуп, жаттап алгыла. Саламатта калгыла.